Болсо окшойбуз. Иә, Болсо бир аз күтүп турсак окшойт да, дагы кирип атышат да. ооба күтөбүз күтөбүз. Ассалому алейкум, урматтуу кесиптештер. Бүгүн адаттагыдай эле 6 күнү кечинде IT жолугушуу. IT жолугушууга негизи катышуу мындай милдеттүү нерсе эмес. Бирок баягы кичине кошумча мотивация болсун, мындай эми кечке эле окуй бербей дагы кызыктуу бир нерсе болсун деп. Кээ бир учурларда бул IT жолугушууда кызыктуу бир программисттер келип өзүнүн IT жолун айтып берип калат. Ар кандай бир нерселер болуп турат. Кээде пайдасы жок эле сөздөрдү турат деген бир агай сүйлөп отура берет. Ошол сыяктуу нерселерди эске албаганда кээ бир учурда ушундай оюндарды да уюштуруп турабыз. Бүгүн Kahoot деген оюнду ойнойбуз. Kahoot өзү кадимкидей эле эми тест викторина, суроо жооп суроолор бар, жооптордун варианттары бар. Ошол варианттары мындай төрт немеден болот. Төрт төрт фигурадан болот. Анан жоопту экрандан окуйсуздар. Ал эми телефондо болсо немеси жок. Баягы жообу жок. Демек, эмне кылабыз? Экрандан окуп, анан телефондон басып жетишип калганга аракет кылыш керек. Эреже боюнча эң тез жооп бергенге, мисалы 2 адам туура жооп берсе, тез жооп бергенине көбүрөөк балл берилет. Мисалы 1 секундада жооп берсеңиз, менимче 1000 балл. Анан улам секундаңыз азайган сайын балыңыз да азайып кете берет. Ошон үчүн тезирээк жооп бергенге 800, 900 балл менен жарышкандар бар. Андан аз балл менен жарышкандар бар. Кыскасы, дагы кирчилер болсо бир аз күтөбүз. Айпережи демонстрация кылып койсоңуз, бүгүн оюндун неме фул экран кылып алалы, Кудай буюрса. Мен дагы катышайынбы, катышпай эле коеюнбу? Так, азыр башкаларды күткөнчө ушул жерден баштай берели. Мисалы, азыр Kahoot it деген сайтка киресиздер. Или могул немени дагы кылсаңар болот. Анан телефондон kahoot.it деген сайтка кирип, анан ал жерге могул 16 330 деген номерди жазып, оюндун game pin деп турат. Андан кийинки чыккан жерге аты, фамилияңыздарды жазып, анан так, бир эле Залкар мырза кирди. Эрнист. No name деген жарабайт. No name кайра чыгыңыз. Өз атыңыздарды жазыңыздар. No name жарабайт. No name жарабайт. Экран жакшы эле болдубу? No name деген ким болуп калды я? Чыгып туруп кайра кирип койбойбу атын жазып, өзүнүн аты менен эле кирсе жакшы болот. Турат Алыбаев кирген жок, калп айтпагыла. Ё-моё, уят да. Бирөөнүн атын жамып. Мени уят кыласыңар азырчы. Биринчи орунду албай коюп уят кыласыңар. Ушундай бети жок адамдар бар, Так, Айпери. Экранды бир карап коелу, канча адам кирип атат. Бир бош жерге басып койсоң. Так, азыр бизде 20 адам бар. 20-нын ошол жерде басып койсоң. 8 эле адам болду. Полный экран болуп тура берсин. Телеграмыңды чыгып салсаң болот, СМС келгенде көрүнүп калып атат.
Такыр эле өчүрүп сал. 9 адам. Дагы киргиле. Уят да. Полный экран кылып кой. Full screen кылып. Азаматсың. Так. Балды. Так, сонун 10. Турат Алыбаев деген ким экен, өлтүрдүң го. Так, неме, мындай кылсаңар болот. Так, каяка жазабыз? Zoom'дун чатына жазып коелу. Kahoot ит деп. Может, таппай аткандар болушу мүмкүн. Kahoot.it. Kahoot.it. Ушул сайтка кирсеңер, мына могу join@, www.kahoot.it деп турбайбы? IT. Так, 10 адам болду. Эмне кылалы? Эмне кылабыз? Агай күтө турайлы да. Күтөлү, Ооба, мындай жарышканга жараша нормальный, достойный жарышалды. Элдияр агай кирди, сонун. Айдай эжей кирди. Кылычбек агай, сизди күтүп атабыз. Турат жок, Элдияр болчу экен, Агай мен эмес болчумун. Мына Элдияр деген ким? Мен эмес. Мен агайла кирбес дедиңиздер го? Жок, кире бериңиз, тамашалап атабыз. Мен анда Анда өзүм. Кылычбек агай шылдыңдап атат бизди. Ошондой кылдык бул. Сразу чыгып кетти го. Болбой калды, эми Кылычбекте эле кирейин деп. Кире бергиле, агайлар деле баары эле кире берсин, тамашалап атам. Просто Айдай эже экөөбүз кирбей эле кол, анткени ошол экөөлөп түзкөнбүз да анан. Экөөбүз биринчини албай калсак анан уят бул кылбайбыз. Так, 11 адам. 21-ден негизи 19га чейин жетиш керек болуп атат да, мен ошону күтүп атам. Катыша бериңиздер. Урматтуу кесиптештер, мындай жөн эле мындай неме үчүн эле. Эч кандай деле мындай неме жок. Итак эле баягы биринчи орунду алган 3 адам эле көрүнөт, калганы көп деле мындай неме деле эмес. Өзүңүздөр үчүн бир мындай көңүл ачуу, сонун бир нерсе. 12 болдук, супер. Назик бар экен, сүйүнүп атам. Дастан, Жаке деген Жаркынбекке окшойт деп койдум. Эрнис бар экен, Бека бар экен. Жаркынбек башка жүрөт. Жаке деген ким? Жаке. Толгонай бар, Айдай бар, Зарлык бар, Чолпонай бар, Айбек. Бүт эле билимдүү жаштар го, башкалар каякта? Кире турган телефонуңуздан жанагы Google'га эле kahoot.it деп мына могул жерде турбайбы мына сайт? Көрүп атасыздарбы мына? Ушул сайтка киресиздер. kahoot.it деп жазып эле кирсеңиздер, game pin деген чыгат. Ошол жерге могу 16 330 дегенди жазасыңар. Анан атыңарды жазасыңар, өзүңөрдүн атыңарды. Курманжан деп. Сыймык агай кирди, машалла. Король. Кылычбек агайды көрө албай атабыз эмнегедир. Кылычбек агай, эми турат деп деле кире берсеңиз болот. Уят кылбайсыз да, бизди билебиз. Так, 14 болду эң сонун. Азыр Курманжан дегенди күтүп атабыз, анткени сурап калды. Туура ошо сураш керек да, сурабаса болбойт. 6 күнү кечинде компьютердин ичинде дейт. Ушундай ыры бар да,
Кылышбай агай. Так, сонун. Элдер агай, Ооба. оюңузду айтып коюңузчу, эмне кылалы, баштайлыбы? 14 адам эле азайып кетип аткан кайра эмне? Давай баштайлы, 14 дагы азайып кетелек да. Бисмилла. Кеттик анда, старт. Суроону окуйм мен. Dart Flutter боюнча тест. 3, 2, 1, go. Quiz 1. Dart тили кайсы компания тарабынан иштелип чыккан? Microsoft, Google, Oracle, Amazon. 14 жоопко жетсе, убактысынан мурда өткөрүп жибере беребиз. 11 жооп. Жетишпей калгандар да болду. Так, 11 эле жооп болду. 14 адам жооп бериш керек эле. Көпчүлүгү туура, бир эле ката бар. Эч кандай маселе эмес. Бирок ошондо деле жана айтканыбыздай бул жерде мындай маселе бар. Чолпон Ай эң биринчи жооп берген ошол 1-2 секунддун ичинде жооп берген Чолпон Ай экен. Эрниз, кыскасы сонун. Экинчи суроо. Dart кандай тил болуп саналат? Скрипт тили, машинный коддо иштеген тил, компиляциялануучу тил, интерпретациялануучу тил. Сонун. Өтө мыкты кетип атат. Супер. 12 адам жооп берип жетишти. Бирок 6 адам туура жооп берди, 6 адам ката жооп берди. Бул компиляция болуучу тил да, себеп дегенде биз Dart тилиндеги жазган коддорубузду ошол автоматтык түрдө кайра башка тилдерге компиляция кылып берип атпайбы? Дагы да мындай эрежесин тактап койсоңор жакшы болот. Чолпон Ай биринчи орунду бербейт. Эң сонун. Толгон Ай көтөрүлдү, Айбек, Зарлык, Жакелер көтөрүлүп атат. Жаке ким экенин билбей калдым, бирок Жаке дей берейин эми. Flutter деген эмне? Flutter мобилдик колдонмолорду иштеп чыгуучу SDK, окуу китеп, видео оюн, криптовалюта. Эми буга жооп бере албасаңар, PHP'ни коюп коюптур го бияка дагы. Flutter бул PHP деп кой. Супер. 12 адам жооп берип атат. Негизи 12 эле адам катышып атат окшойт. 2 адам чыга качты. Эң сонун бир адам адашып калды, бирок бардыгы бул супер. Биринчи орунду Чолпон Ай бербейт. Толгон Ай өйдө көтөрүлдү. Билимдүү жаштар кыйынсыңар го. Flutter кайсы компания тарабынан иштелип чыккан? Facebook, Apple, Google, Microsoft. Бирөөнү EPITC деп жазып коюп атпсың да. Айпери. Flutter'ды биз иштеп чыксак эмне болмок эле? 12 адам жооп берди. Скип кыла берели. Ой, чыксың эле болор бит. Биш жакы эле жеңилдешпеш атап побольше чачылып атат. Так, микрофондор. Так, 11 адам туура жооп берип, дагы бир адам адашып калды. Жана Турат Алыбаев деген адашып атат болуш керек. Чолпон Ай бир 100дөй очко менен биринчиликти бербей келатат. Зарлык өйдө көтөрүлдү. Тез жооп бергендиги үчүн. Болбосо 11 адам туура жооп берип атат. Dart кандай колдонмолорду иштеп чыгууда колдонулат? Веб колдонмолор, мобилдик колдонмолор, сервердик колдонмолор, бардыгы туура. Ушул жерде канча адам адашат экен көрөлү. Алты адам мобилдик колдонмолор деп жооп берди. 5 адам туура жооп берди, бардыгы туура деп.
Сервердик колдонмолор деген бирөө бар. Супер. Охо, Айбек чыкты ушул жерден. Dart тилинде кандай стилдеги программалоо Dart тилинде кандай стилдеги программалоо колдонулат? Функционалдык программалоо, объектке багытталган программалоо, ООП, логикалык программалоо, аспекттүү программалоо. Аспекттүү программалоо дегенди мен деле билбейт экенмин. Бирок биздин тестте бүгүн 12 адам жооп берип жетишти. Убакыт бүтүп 8 адам туура жооп берди. 2 адам функционалдык программалоо дептир. 3 адам. 1 адам аспекттүү дептир. Аспекттүү экенин мен деле билбейм. Так, Чолпонай, эмне болдуң? Жок, биринчиликке чыга албады. Толгонай кайрадан көтөрүлүп баштады. Жаке has the highest answer streak of 6 дейт. 6. Охо, жакшы. Жаке деген жакшы көтөрүлүп келатат экен. 4 дейт, 4. Жаке 4 дейт. Flutter'da stateful жана stateless виджеттер эмнени билдирет? Байкасаңыздар, суроолор Dart'тан баштап Flutter'ге кетти. Виджеттин абалын сактоо жана сактабоо, виджеттин өлчөмүн билдирет, виджеттеги маалыматтын типин билдирет, виджеттин түрүн билдирет. Сонун бизде виджеттеги маалыматтын типин билдирет дейт. 3 туура жооп, калганы ката болуп калды. Так, Чолпонай көтөрүлө албай атат. Жаке мыкты кетип атат. Dart тилинде кайсы типтештирүү колдонулат? Динамикалык типтештирүү, статикалык типтештирүү, автоматтык типтештирүү, негизи эле типтештирүү жок. Оюндун ортосунан деле кошулса болот туугандар, эми киргендер кошула берсе болот. Так, 10 адам жооп берди. Утулуп бараткандар чыга качмай жок, эч нерсе болбойт. Так, статикалык типтештирүү, сонун 4 адам туура жооп берип атат. Айбек биринчи орунга чыгып атат. Бул кайсы Айбек? Бир эле Айбек бар бизде, Кудай буюрса. Жок, 2 Айбек бар. Бүткөн Айбек бар, анан 14-чү группадагы Айбек бар. 15-чи, 16-чы группадагы. Так. 9-чу суроо. Dart VM деген эмне? Dart'тын виртуалдык машинасы, Dart'тын версиясын башкаруу системасы, Dart'тын визуалдык модели, Dart'тын вирустук модулу. Сонун го, вирустук модел. Ошол туура болуш керек менимче. Күлүп да коюптур Айпери. Чото шылдың да кандай кылып. Супер. 6 адам туура жооп берди. Туура жооп бергендер көбөйүп атат. Айбек биринчини бербейм дейт. Жаке бир түшүп кетип кайра келатат. Кой деп. Flutter менен кандай колдонмолорду иштеп чыгууга болот? Так, веб-сайттар, десктоп колдонмолор, мобилдик колдонмолор, анан бардыгы туура дейт. Уже 12 адам жооп берип койду. Скип кыла берелиби же? Так, бардыгы туура деп 10 адам туура жооп берди. Мобилдик колдонмолор деген экөө бар. Ооба, негизи биз курста мобилдик колдонмолорго басым жасаганыбыз менен, бирок десктопторду деле, веб-сайттарды деле негизи Flutter аркылуу иштеп чыкса болот. Мүмкүнчүлүк бар. Айбек. Охо, Айбектин очкосун карагыла. 7777. 1000, почти 1000 очко менен, 1000ге жакын очко менен алдыда кетип атат. Супер. Упай менен, Flutter аркылуу бир эле код менен кандай платформаларга колдонмо иштеп чыгууга болот? Android жана iOS, iOS жана macOS, Android жана Windows, Android, iOS, Web.
бир эле код менен дейт ушул жердеги нерсеге басым жасайбыз. Так, Android жана iOS экен бул жерде вебти дагы кошуп аткандар бар. Негизи байкасаңыздар суроодо бир эле код менен деген веб разработкада эми бир аз башкачараак болуп бир эле код менен вебти чыгара албай калышыбыз толук ыктымал. Так. Чолпон Ай бери келип калды. Айбек адашыптыр. 7777 очкосун сактап атат. Flutter, Dart жана Python тилдеринде жазылган. True, false. Туура же ката? Flutter, Dart жана Python тилдеринде жазылган. Эки тил менен жазылган. Туурабы катабы? Бир адам ойлонуп атат. Эмне кылсам? Супер. False. 9 адам false деди. Бул аябай сонун туура. Flutter өзү Dart тилинде эле жазылган, Python'ды эмнеге коштук? Түшүнбөй калдым. Так, Чолпон Ай дагы жетпей калды. Flutter'da интерфейстер кандай каражат менен түзүлөт? XML файлдары менен, JSON менен, виджеттер менен, контроллерлер менен. Counter-up менен. Бизде 12 адам катышып атыптыр, 2 адам чыгып кеткен окшойт оюн башталганда. Так, супер. 10 адам туура жооп берет, 2 адам адашып калды. Проблема жок. Бирок ким канчалык тез жооп берет? Мына ошол маанилүү. Айбек, Азамат. Ким адашты билбейм. Чолпон Ай адашты окшойт. Flutter менен тесттерди кандай жазууга болот? Модулдук тесттер, интеграциялык тесттер, визуалдык регрессиялык тесттер баары туура дейт. Flutter менен өзү тест жазганды мен деле билбейм. Так, супер. 7 адам туура жооп берип атат. Бул баардыгы туура дейт. Flutter менен интеграциялык тесттерди да жазса болот экен. Модулдук тесттерди дагы жазса болот экен. Визуалдык регрессиялык тесттерди дагы жазса болот экен. Анан модулдук дегенде мягкий знак колдонулбайт, түшүп калат. Ошону дагы тесттен өткөрүп койсок болмок экен. Эң сонун. Так. Мына жерде 5 эле адам көрүнөт экен, калганы көрүнбөгөн жакшы экен. Эң арткысы ким экен дебейчи, Чолпон Ай окшойт эң арткысы. Жок болуп кетти. Так, алдыга жылабыз. Flutter SDK кайсы тилде жазылган? Супер. C++, Dart, Java, Python. Тез. Python'ды кошуп койгула, жана бирөө Python деп атпады беле? Супер. 7 секунда калды, бүттү. 12 адам жооп берди. Толгон Ай чыкты жогоруга. Бирок Айбек мен деп биринчиликти бербейм, шашпагыла иш жака дейт. Так. Кийинки 16 суроо. Hot rollout деген эмне? Кодду тез жүктөп алуу, колдонмону жаңыртуу, колдонмо иштегенде кодду оңдоо, колдонмону дароо кайра иштетүү. Мен окуп бүткөнчө эле жооптор келип калып атат. Супер, 1 адам калды жооп бере элек. 1 адам жооп берген жок. 4 гана адам туура жооп берди. Кодду тез жүктөп алуу дейт, тез каяка жүктөп аласыңар? Колдонмону дароо кайра иштетүү, hot rollout мындай ысык кайра иштетүү деп айтат го, ошол дароо иштетип алуу да. Ысык деген эми кыргыз тилинде андай болбой калып атат. Айбек уже 2000ге жакын очко менен бирге чыгып кетип атат. Чолпон Ай өйдө келем, мен шашпай тургула дейт. Дагы 4 суроо бар, 5 суроо бар, мен жетишем дейт. Так, 17 суроо. Материал дизайн деген эмне? 4 суроо бар экен.
Flutter'dagi дизайн стили, Google тарабынан сунушталган дизайн схемасы, iOS дизайны, веб дизайны. Так, 6 адам туура жооп берип, 6 адам Flutter'dagi дизайн стили деп жооп берип атат. Азаматсыздар, бирок Google тарабынан сунушталган дизайндын системасы бул. Материал дизайн Flutter'га эле тиешелүү эмес. Google компанияныкы. Так, жакшы. Чолпонай жылам мен жогоруга шашпай тургула деп атат. Блок деген эмне? Влос деп окуп кое жаздадым. Flutter'dagi виджет маалыматты башкаруунун дизайн паттерни, кодду форматтоо ыкмасы, файлды сактоо форматы. Өзү блок state management дейт го, маалыматты башкаруунун дизайн паттерни. Демек, ошол state management. Так. Айбек бирди бербейм деп атат. True false. Build context widgetin контекстти түшүнөбүз. Контекстти деп түшүнөбүз. True false. Build context. True. Эң сонун. Бербейм дейт. Но бешөө аябай катуу жарышты. Айдай экинчидебиз. Акыркы суроо, Flutter менен релиздерди кантип жарыялоого болот? App Store жана Play Market аркылуу, GitHub page аркылуу, Flutter сайт аркылуу. Эч кандай релиз жок. Жок, релиз жок. Ал деген Instagramда болот. 8 адам туура жооп берип атат. Укмуштай сонун. Так, анда жыйынтыктоочу мезгил келип жетти окшойт. Туугандар, Dart Flutter боюнча 3-чү орунду алган Толгонай. Андан кийин Айдай 2-чи орунду алган, 1-чи орунду алган. Гана кол чабуулар менен Айбек 15.587 упайды. 4-чүдө Чолпонай, 5-чиде да Жак экен. Баарыңыздарды куттуктайбыз. Кол чабуулар. Өзүңөргө кол чаап, куттуктап койсоңор болот. Аябай сонун болду. Баардыгыңыздар катышсаңыздар сонун болмок. 26 адам отурабыз. 26дан азыр 20 агай, мен тетрадка жазып жетиштим, оюнга кире албадым дейт. Курманжан, кирсеңиз да аябай сонун болмок. Ушундай оюндарды дагы уюштуруп турганга аракет кылабыз, урматтуу кесиптештер. Анан могул 1-чи орунду алган, 2-чи, 3-чү орунду алгандарга кичине акчалай сыйлык кылып коелу. 1-чи орунду алганга 1000 сом болсун, 2-чи орунду алганга 500 сом, 3-чү орунду алганга 200 сом болсун. Эжинти салып берип коелу. Мындай сүйүндүм. Аябай жакшы болду. Айбек мырза, сиз билимдүү жаштардагы Айбекпи? Өзүңүздү айтып коюңузчу. Айбек. Айбек Каратаев, бул 1-чи орунду алган Айбек. Ооба агай, Айбек Каратаев. Болду анда ошо. Билимдүү жаштар, эми булар бүткөн группа. Чындап билимдери жакшы экен. Эми бул жерде маселе атаандаштык жаратуудан да көбүрөөк эми ошол мындай баягы билимди бышыктап алуу, дагы кичине ойлонуп, эми бул жерде
эгер талаш көңүлүңүзгө туура келбей калган, жакпай калган суроолор болуп калса, албетте аны талкууласак болот. Тестти деле эми биз баягы интернеттен маалыматтарга карап түздүк. Анан кичине кыргызча которууда дагы балким баягы кичине эми одоно ката деп айта албайм, бирок кичине маанилик жактан туура келбей калган катачылыктар болуп калышы мүмкүн. Эми бул мындай бир, кандай десем, бир олимпиадалык суроо эмес, же болбосо кандайдыр бир сиздердин урбениңиздерди аныктай турган суроо эмес. Тескерисинче баягы билимди бышыктоо үчүн гана бүгүнкү IT жолугушууну кызыктуу кылалы деген гана бир оюн. Андыктан эч кандай бир эмоционалдырып, нааразычылыктар же болбосо өтө сүйүнүп кетүүлөр болбойт деп ойлойм. Урматтуу кесиптештер, эми ошол IT жолугушуунун негизги максаты эмне? Бул болгону гана ошол. Негизи буга чейинки IT жолугушуулардын биринде да work life balance деген теманы сөз кылганбыз, эсиңиздерде болсо. Адам мындай бир бетке эле, бир нерсеге эле өзүн берип коюп, ошого эле жашынып алып, жашоосун өткөрө берсе, бул жашоонун балансы бузулат. Керелдүүнү кечке окуу менен алек болуп эле мындай оюн, мындай көңүл ачуу, ушул сыяктуу нерселерге көңүл бурбай калганда, анда дагы ийгилик болбой калат. Анан бул мындай неме оюндар да булар, интеллектуалдык оюндар да. Адамдын оюн менен бирге ошол эле учурда билим деңгээлин дагы арттыруучу же болбосо бышыктоочу дегендей ушул нерселерге көңүл буруп турсаңыздар болот. Анда санда бир аз шахмат ойноп турсаңыздар болот. Сейилдеп басып, ушундай иш-чараларга, семинарларга катышып, дартты, флаттерди, билген темаларыңыздарды талкуулап дегендей, ошондо мындай дагы да жакшыраак болот да. Баягы бир кеп бар эмеспи? Эми ким айткан экенин билбейм, бирок эгер мага мындай жарым саат отун жар деп убакыт берилсе, анын 20 мүнөтүн балтамды курчутууга арнайт элем дегендейчи. Эми баягы күжүрмөн, иштерман адамдар туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн. Жалкоосунан 20 мүнөтүн балтасын курчутуп отуруп алат да депчи. Бирок баягы иштин эмне дейт, мындай эффективдүүлүгү дагы жогору болуш үчүн көбүрөөк ошо даярдык көргөн, көбүрөөк мындай өзүңөрдү чыңаган, курчуткан дагы жакшыраак да. Мисалы азыр мына биз ар жаңы группа башталганда эле байкайбыз да, мындай көп убакыттан бери ошо курс окуйт элем деп даярданып жүргөн адамдар, өз алдынча ошо курс башталганга чейин өз алдынча эле Flutter деген эмне экен, IT деген эмне экен деп изденген адамдар курс баягы башталганда дагы тезирээк мындай ийгиликтүүрөөк болуп кетип атат да. Анан жолдун ортосунан эле бир жерден көрөгөн эле IT деген ушкен элдин баары ийгиликтүү болуп атыптыр деп эле курска кире калган адамдар бир аз кыйналып калып атат да. Бирок эми бул деген сөз баягы болбойт экен дегенди билдирбейт. Бул Кудай буюрса жакшы эле, мындай сөзсүз эми баардык эле адамдардан бир ийгиликти чыгарса болот. Аракет кылса, аракетти тындырбаса, сөзсүз мындай жакшы жыйынтык болот. Анан менден болбойт экен деп бүгүн да бир жакшы сөз окуп калдым Инстаграмдан. Бирөө жазыптыр. Адам жанагындай ийгиликтүү болбой калган жери дейт, адамдын сынган жери. Бул артта калып калганда ийгиликсиз болуп калбайт дейт да. Таштап койгондо ийгиликсиз болуп калат дейт. Аракетте болгон адам артта калса деле, кеч калса деле бир күнү ийгиликке жетет экен да. Болгону ошол баягы аракетти таштабаган адам. Чындап ыйласа сокур көздөн жаш чыгат дейт го. Ооба, Арупке туура айтат.
Арыкка кош келдиң. Ушундай жолугушууларыбызга келип турсаң абдан кубанычтабыз. Ошол чындап ыйлаш керек экен да, чындап аракет кылыш керек экен да. Сокур көздөн дагы жаш чыгыш үчүн чындап аракет кылыш керек экен. Артта калып калдым деген жер бул ийгиликтүү боло албайм дегенди билдирбейт. Болгону качан сен ийгиликсизсиң, таштап койгонуңда да. Мына бүткөн бул жерде группадан уже окуусун бүтүргөн адамдарыбыз бар, дагы деле иш таба элек. Бирок ошол мына ушундай жолугушууларга катышып, аракетин токтотпой, код жазып, өз алдынча ошол группа менен чогуу коддорду талкуулап, сүйлөшүүнү талкуулап турса эле, ошо таштап салбаганы ошол да. Кичинеден болсо дагы аракетти кыла бериш керек. Ошол анда урматтуу меймандар, келгениңиздерге абдан кубанычтабыз. Устукандардан алып пакетке салып ала кетиңиздер. Эртең калган жиликтерди Кудай буюрса YouTube'дан мүлжүп коюңуздар. Ошол жакка чыгарып коелу. Ал жактан да шашпай карап, суроолор талкуулап дегендей сөз кайталап көрүп, ошо айтиге кызыгып жүргөн адамдар болсо ушундай нерселерди жөнөтүп, көбүнчө ушундай дагы досторубуз болуп калып атат. Ушундай оюндар, биздин баягы YouTube'га ачык чыгарылган сабактар ошолорго көбүрөөк пайдасын тийгизет экен. Эми бардык эле адамдар курска акча төлөп окуй албайт да. Анан ошол курска акча төлөй албаган адамдарга мындай жеке изденүүгө, өз алдынча окууга аябай мындай түрткү берет экен да. Ушул сыяктуу нерселер дагы көп көрүп туралы. Бул жолу Айпережейге терең ыраазычылык билдиребиз. Суроолорду түзүп, Кахуттан даярдап алып чыккан Айпережей. Анан калганыңыздарга баарыңыздарга ийгилик каалайм. Аманчылыкта туруңуздар, ушул видеолорду мүмкүн болушунча башкаларга жеткириңиздер. Кызыккандар болсо, теги эле эми айтиге кызыгып жүргөндөр болсо дагы көрүп мындай бир пайда алат деген үмүттөбүз. Анан албетте талкуулай турган суроолор болсо, аларды да талкууласак болот. Кийинки айти жолугушуудан укпай. Рахмат анда келгениңиздерге. Суроо жокпу эч кимде? Айтып берсем болобу? Болот, албетте. Ошол ссылкасын жөнөтүп койбайсызбы? Мен жетишпей калдым эле. Ссылкасы Ооп. менде эмес. Бирок Айпережейден аракет кылып көрөлү. Жиберсе көрө алат бекенбиз, ошолорду тактап көрүп анан жиберип коебуз, Айбек мырза, Айдайым, анан Толгонай сыйлыктарыңыздарды буюрса алып алыңыздар.